Баткен районунун Чоң Тал айылындагы Көктөбө участкасында чоң сел ара жайгашкан жыл сайын жылдын жаанчыл мезгили болгон жаз жай мезгилдеринде келген сел мына ушул дөңсөнүн артындагы дээрлик 40 гектардай эгин талааны суугарган лотокту алып кетип, жергиликтүүлөргө бир топ эле убаракерчиликти жараткан. Учурда жергиликтүү жашоочулар мына ушул сайдын жээгин бекемдөө үчүн атайын көчөттөрдү отургузуп жатышат. Бактарактар сугат инфраструктурасын биоинженердик коргоону камсыз кылат. Учурда көчөттөрдүн жергиликтүү сорту болгон тар жалбырактуу карагай, тал, бийик айланд, ири жемиштүү ит мурун тандалып алынган. Алар тоо борлорун бекемдеп, калыбына келтирилген сугат объектилерин селден коргойт. Көчөчө мына мен заштаган лотогубуз бар, түзүмүбүз бар. Ушуга жардам тийсе анча пайдасы дейт. Кайрагач, тал, жийда, көчөттөрдү аралап Бул аракет Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын климаттык акылдуу сугат жана селден коргоо чараларын ишке ашыруу аркылуу Баткен облусунун климаттык туруктуулугун күчөтүү долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Жергиликтүү тургундар долбоорго активдүү катышып, ирригациялык инфраструктураны жакшыртууга жардам берип жатышат. Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы иштеген иши үчүн азык-түлүк долбоорунун алкагында бак отургузууга катышкан жергиликтүү элди ун жана өсүмдүк майы менен камсыз кылып, бак дарак отургузуу демилгесин колдоого алган. Программабызга 240 көчөт алып келип, мына жергиликтүү эл ошол аркылуу мына ушул дамбабызды келечекте селабай турган болуп көчөт көктөсө тамылланып. Алатта бул атабыз эскиден ошентип келген өзү. Дамбалардын боюга тал терек тигипчи. Мына бизге алып келиптир, рахмат программага. Иштерге ийгилик, биз эл сүйүүнү мына келип, мына ошарга келип көчөттү отургузуп атабыз. Эndi отургузуп эле койбой, мунун сууну карап көктөтүшкө аракет кылабыз. Кудай кааласа. Онча Көктөбө кааны ордуга тигип дегендей. ПРООН Россия Федерациясынын колдоосу менен 2019-жылдан бери климаттын туруктуулугун камсыз кылуу максатында иш алып барып келет. Долбоордун негизги катышуучулары Баткен облусунун пилоттук жамааттары болуп саналат. Алар өткөн жылы Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоору менен биргеликте 7 ай өкмөттө бузулган сугат каналдарын калыбына келтирүү үчүн селден сактоо жана агып кетүүгө каршы иш-чараларын жүргүзүшкөн. 2020-жылы биз $114 000 каналдарды оңдоо иштерин өткөрдүк 7 участкасында. Андан сырткары 80 гектарга 40 фермерлерге тамчылатып суугаруу системаларын орнотуп берген, жардам бердик. Андан сырткары быйыл кылып аткан иштерибиз дагы кайра ошол тамчылатып суугаруу системаларын 30 гектарга орнотмокчубуз. Андан сырткары былтыр кылган каналдардын жана селге кооптуу болгон участкалардын жерине ушундай биоинженерный защита деп коет буну. Ушул өсүмдүк жана дарактар менен ошол бекемдөө иштерини бүгүн өткөрүп атабыз. ПРООНдун каржылоосунда оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн Чоң Тал айылындагы бул канал 5 ай өкмөттүн 850 гектар үлүш талааларын сугат суу менен камсыздап турат. Канал 1970-жылдары курулгандыктан эскилиги жетип суу жоготууга учураган. Натыйжада гектарлаган жерлер кургап калган. Бүгүнкү күндө көйгөй дээрлик 100%га чечилип, суу коромжусуз агып калды дейт Хашимжан Эрдонаев. 220 метр каналыбыз жаңыланып калды да. Баягы бул жерден чыккан эски каналдын сыныктарını, бетондорун кайтарып ушул жерге жээктерин бекемдөө үчүн өзгө кайра иштеттик да. Анан жаңы канал курулганын максаты бизде полимой суу ушул каналда баргандыктан элдин жүрүшүнө суу жетпей анча кыйынчылык болуп жүрдү. Кудайга шүгүр, азыр эми жакшы болуп бүтүп калды. Негизи потеря боло турган сынык көйгөй жок. Алдыда сай жээктерин бекемдөө иш-чаралары Баткен районунун дагы башка айылдарында жана Лейлек, Кадамжай райондорунун аймактарында да жүргүзүлөт. Анын алкагында жалпы 1000 түп көчөт отургузулат. Миңгүл Көчөрова, Медербек Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары.